Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жүз көрүштүк. Бүгүн биздин студиябызга келген меймандарыбыз бар. Дал ушул меймандарыбыз менен 1 саат бою сиздердин көңүлүңүздөрдү, маанайыңыздарды көтөрөбүз деген ойдобуз. Бүгүн биздин студиябызга мейманга Ноокат райондук маданият бөлүмүнүн башчысы, 10 аткаруучу Төрөбек Мамашев агабыз өзүнүн коллегалары менен бүгүн биздин студияда мейманда болуп турат. Андан кийин отурган эжекебиз Кадырбердиева Махабат эжекебиз, 10 аткаруучу Ноокат районундагы Бекболот Абдраимов атындагы балдар искусство мектебинин мугалими, Алиме Шарип Абдуллаев 10 аткаруучу Ноокат райондук маданият бөлүмүнүн көркөм жетекчиси. Бүгүн биздин студиябызга кош келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен Төрөбек эке. Сиздер менен бүгүн Ноокат районунда жасалып аткан иштериңиздер, сиздер иштеп аткан балдар музыкалык мектептер, маданият үйлөрү, мына ушулар тууралуу сүйлөшөлү. Сүйлөшкөнчө сиздердин ырларыңыздарды ырдатып, жалпы телекөрүүчүлөргө тартуулайлы дедик. Өзүңүз сөз баштап бериңиз, келиңиз. Биздин Ноокат районунда 16 айлык өкмөт бар, анда 20 айылдык маданият үйлөрү, анын ичинен 16 айылдык маданият үй, 4 айылдык клуб. 32 китепкана бар. Bir борборлоштурган, bir балдар китепканасы. 5 балдар искусство мектеби бар. Ал жерде балдар келечектин муундары билим алышат. Маданият үйлөрү азыркы мезгилде жакшы шартта иштеп жатышат. Жакшы. Шерпан кандай сизден салт? Жакшылык болду. Чыгармачылыгыңыз кантип атат? Жакшы болуп атат секилди. Жаңы оондар барбы? Болуп атат оондар. Ноокат райондук маданият үйүндө көркөм жетекчи болуп эмгектенип атканыңызга канча жыл болуп калды агай? Деги эле ушу маданият тармагында иштеп атканыма бир 35 жылчы болуп калды. Ооба. Эжеке, сиз менен таанышалы бериңиз. Мен Махабат Кадырбердиева, ушул Бекболот Абдраимов атындагы балдар музыкалык мектебинде комуз классынан сабак берем, мугалим болуп иштейм. Азыр 6 окуучум бар. Эмгектенип атабыз, иштеп атабыз. Жакшы. Төрөбек ага, келиңиз, ырды өзүңүз баштап бериңиз. Кайсыл чыгармадан баштайсыздар, кандай кыласыздар? Биз Ноокат районунан келгенден кийин биздин устатыбыз, сыймыктанган агабыз Кудайберген Темировдун ыры менен баштап берели. Кайда кеттиң, кайда жүрөсүң деген ыры менен. Неден жаздым, неден жаңылдым, не себептен мага тарындың, жылдыз жүзүң көзгө елестеп, жылажындай үнүн сагындым, куса болуп жездей саргайып, бүтүндөн эрксиз багындым. Саган арнам сырларын, саган айтам жүрөк сырларын, сен жөнүндө өчпөс ыр жазам, саган айтам жүрөк сырларын. Махабаттын кезип сапарын, махабаттын аштын сырларын. Табигатта алсыз сустарды, аяныштуу дайрамын канат, су боюнда өскөн камыштар шудырашат, алсыз сумсаят. Кайда кеттиң, кайда жүрөсүң, жүрөк сүйгөн менин түгөйүм. Ой, кайда кеттиң,
қайда жүресің? Ай, баркеле, бар болыңыз. Төреға, өзіңіздің шығармашылығыңыз қандай атады? Өзімнің шығармашылығым, өзімнің ноғындуырларым бар. Мен көбінше мектепте, балдар бақшасында іштеп жүргендіктен балдар ырларына көбірек шығардым. Ошол эми мындай алганда чында айтканда балдар үчүн ырлар аздагы мектеп программасына, анан кийин айрыкча балдар бакчасына ырлар жетпей калат, программалаштырып келгендечи. Ошон үчүн ыр таба албай калганда ыр чыгарганбыз. Эми муну ырларды мен чыгардым десем дагы эле жаңылам. Бир жакшы ырды үйрөтүп атса, ошол балдардын арасынан бирөөсү башка эле 10 чыгарып коет да. Ошол жерден анан баягыны илип алып мынтезден урдап алабыз. Балдардан дейм? Балдардан. Ошентип, ошол балдардан жаралган оон болгондуктан бу негедир балдарга жакшы сиңип кетет да. Өткөндө Нарында бир бала бакча ачылган экен, ошол жерде менин Жомок ырым деген ырымы берип калды эле. Демек, Нарынга дагы жетиптир дедим да. Болбосо мен ошол Эл ФМ радиосунан башка эч жака берген жокмун. Ушудан гана таркаган жетиптир да. Жакшы. Жакшы, эже бир чыгарма аткарыңызчы, анан суроо берейин сизге. Айтып кеткендей эле азыр чыгармаларды бир гана балдар чыгармалары деп калды, бирок убагында сүйүү темасына дагы чыгарып койгон экен, обун жазып койгон экен. Тексти дагы, сөзү дагы ушул Төрөбек Мамашевдин Сен экенсиң деген ырын аткарып берип коюн. Жакындайда сезилесиң, башкачаңай жаралган бир жан экенсиң. Байкабапмын, баалабапмын, билбептирмин. Бул дүйнөмдүн беш багы sen ekensin, ay sen ekensin. Sen bar üçün dünüm tügöl kem emesmin. Iyik sezim çürögümdö sen elesin. Sençelik men hiçbir canga berilmedim. Bul dünümdün beyiş bağı sen elesin, ay sen elesin. Alıp köngül kuşu bilesin. Kırırda alıp tüynöbeyi gül bilesin. Mahabatın maydanında çelegimsin. Taqdırmağa tartı kılgan belegimsin, ay belegimsin. Sençelik men hiçbir canga berilmedim. Bul dünümdün bu kan gözü sen elesin, ay sen elesin. Sen ekensin, ay sen ekensin. Ay, barakalla, бар болыңыз ағай. Бұл ырдың тарихын ұқсақ қандай болды? Ырдын чыгыш тарыхы эми көп эле айта беришке болбойт да. Азыр 63-кө чыгып калдык, ал мезгилде жаш элек. Жаш кезде жаралган ал, Жаш мезгилде чыгаргандыклар. Азыр эми рамкага түшүп калган кезиңиз да. Азыр эми күйөө балдар бар, кыздар бар, келиндер бар. Келиндер бар, ачык айтышка дагы эле болбойт. Эми ар ким жаш болгон.
Бул ошондо кайсыл жылдары жаздыңыз бул? Көп эле болгон эле чыгарган. Мана махабатка бир угузсам алып кетти да. Анан мен өзүм ырдаганда мага анчалык жакпайт эле. Аткаруучу да дагы болот экен да. Кээ бир чыгарманын багын аткаруучу ачат деген чын тирек. Азыр мен дагы сиздин ырларыңызды көп угуп жүрөм, бирок бул жаңы окшойт, аябай укулуктуу экен. Ошон үчүн тарыхын суратпайм да. Ошондой аткаруучу бул махабатка рахмат, жеткире аткаруда. Демек бул жерде ушул ырчыда болду да, ушулардын бактысын ачканга. Махабат эже, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Кайсыл жылы, кайсыл окуу жайдан бүтүргөнсүз? Мен Улут консерваторияны бүтүргөм, Түштүк филиалынан. Мугалимим Райхан Полотовна. Учурдан пайдаланып ыраазычылыгымы жана рахматымды билдирип кетем. Балдар менен иштешип атканыңызга канча жыл болду? 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан бери балдар дүйнөсүндө жашап келатасыз. Балдар менен чогуу. Балдар менен. Чогуу. Шарип ага, эми сизди көргөндө баардыгы сулууга деген чыгармаңыз эсибизге түшөт, Ошол чыгарма менен баштап көпчүлүктүн эсине салалы. Эми бул сулууга деген чыгарманы биз интернеттен издегенибизде сиздин баягы стадиондо ырдаганыңыз бар. Ал кезде бир укмуш жап-жаш бир татынакай кезиңиз. Анан азыр эми көрүп отургандардын баардыгы Шарип турбайбы дешсин, ошол ыр менен баштаңыз, Макул. Ак кудай боюң суналып, ак калат кийсең буралып, ак бетиң сенин мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ак мөңгү сымал, ак мөңгү сымал, ак мөңгү сымал нурданып, ак бетиң сенин мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ак мөңгү сымал, ак мөңгү сымал, ак мөңгү сымал нурданып, ак балыктай чубалып, ак көйнөк кийсең буралып, ак денең сенин мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ай пери сымал, ай пери сымал, ай пери сымал нурданып, ак денең сенин мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ай пери сымал, ай пери сымал, ай пери сымал нурданып. Ак жолуктурсаң салынып, ай нуру сага агылып, ак тамагың эй мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ак бир мет алсаң, ак бир мет алсаң, ак шуруң алсаң тагынып, ак тамагың эй мөлтүрөйт, ай мөлтүрөйт. Ак бир мет алсаң, ак бир мет алсаң, ак шуруң алсаң тагынып. Шарип Абдуллаев бүгүн биздин студияда эфирде. Жакында ушул Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгында Ошто өткөн кароо сынакта 2-орунда, анан өзүңүз да айтып калдыңыз, Борбордо өткөн сынакта дагы 2-орунда алып келдим деп калдыңыз. Ошол жерге барып катышып ырдаганыңызды угуп биз абдан сүйүндүк. Шарип Абдуллаев агабызды бир топ жыл ноокаттыктарга кагаттыңыздар. Жок болуп кетти, такыр эле агайыбыз досуңуз. Шарип чынында аябай таланттуу, мунун ырлары өтө мындай жагымдуу ырлар да. Эми мунун ырларын бир 40тан ашык, 50тен ашса керек элүүдөн. Бардыгы туулган жерге арнаган, сүйүү темасына арнаган ырлары жакшы. Анан бизде ноокат жөнүндө ыр чыгарган ноокатым деп. Ошол мындай алганда биздин райондун гимни катары болуп турат да. Ошону ырды дагы бир каралган эле. Райондук администрациянын кайсы акимдин тушунда, Махаматовдун тушунда каралган эле. Андан кийин ошол боюнча калып кетти. Бул чечим дагы эле кабыл алынса керек эле, ошону неме алып кайра ушул ордуна коюш керек болуп атат да. Ноокат районунун гимни катары. Ооба.
Жакшы. Таракада бир шаарны аткарыңыздар. Эми бизди эл көрөт, анан чактырыш көрсөтүүсүнүн көрөрмандары улуумун, ортомун дегенде бул көрсөтүү. Анан абдан элдик таланттар көрөт. Айылда биздин чоң ата, чоң апаларыбыз көрөт. Анан кече жакында бир чоң ата келип мени урушуп кетти. Өзүң азыраак сүйлөп келген конокторуң көбүрөөк ырдаткым депчи. Анан ошо ырдатайын сиздерди. Азыр да көрүп турган болуш керек, Мен дагы автордук сизге деген ырымы ырдап берейин, Кайра менин сага түшкөн көңүлүм канча убакыт жебир жообал албай куса болуп өтөт менин өмүрүм кандай айла табарымды бил албай куса болуп өтөт менин өмүрүм кандай айла табарымды бил албай Баштагыдай бир башкача боло албай Жаштыгымдай же жалбыртап сүйө албай Кыйнап жүрөм балким сени өзүмдү Тагдырымды тобекелге сала албай Кыйнап жүрөм балким сени өзүмдү Тагдырымды тобекелге сала албай Баштагыдай бир башкача боло албай Жаштыгымдай же жалбыртап сүйө албай Менде кырлар бүтпөй келет ырдалып Өмүр бою жазып бүткүс дастандай Менде кырлар бүтпөй келет ырдалып Өмүр бою жазып бүткүс дастандай Өмүр бою жазып бүткүс дастандай Айбагыл, бар болуңуз. Канча он жаздыңыздар өзү? Мен көбүнчө балдар ырлары 30га жетет да. Лирикалык ырларыңыз, махабат темасындагы ондоруңуз канча болду? Азыр эле бир 6-7 эле. Анан эми балдар ырлары көп. Анын баары сизге экен да, махабат темасындагы ырлар? Бул анан жана сен экенсиң деп махабат ырдаган. Анан дагы ырларыңыздын текстин өзүңүз жазасызбы? Жок, акындардын ырларын. Көбүнчө Турубай Жороев бар го. Азыр эжеңиз ырдаганын сөзү да өзүңүзгө тандуу. Ал текст өзүмдүкү бар. Эже, бир чарма аткарыңыз. Кайсы чарманы аткардыңыз? Мен ушул Алик Балбаковдун 10-чу Алик Балбаковдун Кел достор олтуралы деген ырын ырдап берейин. Бизди илгергем бул өмүрдө кел достор олтуралы көл болуп толкуганы көңүлдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы кел достор олтуралы көл болуп толкуганы көңүлдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы кеткенге кейибейли кечикпей кел билейли бирикем жалган дүйнө бирок биз кемибейли тарынчын койчу нары талайга кол суналы тагдырдын тайкы жерин ыр менен толтуралы тарынчын койчу нары талайга кол суналы
жайкы жерин менен толтуралы. Күн окшоп келгин кушка, күлгүн кезең бир кыска, туралы татуулашып бир экен бул турмушта. Кел достор олтуралы, көл болуп толкуганы, көңүлдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы. Кел достор той кылалы, болбосту болтуралы, өмүрдүн өксүк жерин ыр менен толтуралы. Өмүрдүн өксүк жерин ыр менен толтуралы, ыр менен толтуралы. Баракалла, бар болуңуз, аман болуңуз. Тореке, мындай суроо берейинчи. Азыр эжебиздин ырдап атканын карап олтуруп, негизи баягы сиз маданият бөлүм башчысы катары эмгектенип келатасыз. Анан айылдагы ушул маданият үйлөрүндө, айылдык клубтарда, балдар музыкалык мектепте, эжекебизде болгон бир таланттуулар иштейт да. Көп жылдан бери негизи чыгармачылыкка баягы аралашам деген, болочоктогу эл артисттерди, эмгек сиңирген артисттердин баардыгын башталышы ушу балалыктан башталат. Балалыктан чыгармачылыкка кызыктырган ушул мынакей айылдык маданият үйлөрүндө, айылдык балдар музыкалык мектебинде иштеп аткан мугалимдердин баягы жардамы менен, эмгеги менен, ошолордун баягы шыгын, илхамын ойготуу менен башталат. Анан агай, сиз бүгүнкү күндө жетектеп келатасыз Ноокат районунда маданият бөлүмүн. Баардык ушул балдар музыкалык мектептерде, айылдык маданият үйлөрүндө эжебиздей таланттуулар көп болуш керек, жакшы ырдаган. Ооба, көп. Эми ошол жерде профессионалдык деңгээлде сабактар берилет да. Анан балдар келет экен дагы баягы музыкалык мектепте келип эле баягы оңойлуулар бар го, тойлуулары. Барып эле ошону үйрөнгүсү келет экен да. Бул музыка балдар искусство мектебинде бул жерде профессионалдык деңгээлдеги чыгармаларды үйрөтүп башташат. Анан балдардын кызыгуусу кандайдыр кайтып кетет экен да. Баягы бала каалаган неме болбой, башка кыйын болуп кете берет. Бирок ошого балдар жакшы чыдап окуса, кийин ошолордон профессионалдык деңгээлдеги музыканттар чыгат да. Махабатка окшогон ырдаган ырчылар көп бизде. Алардын баардыгын топтосо чоң эле программада концерт болот го. Баардыгын райондордо кармап турасыздар. Бар районду таштап кетип калса ким калат деңиз? Айылга дагы, райондорго дагы ушундай таланттуулар, баягы оончулардын, мугалимдердин баардыгын сөзсүз түрдө айылга дагы керек жери бар. Себеби буга чейин бир агайыбыз тартынып калды эле. Менен чогуу окугандар эл артист болуп калды. Мен айылда дагы 40 жылдан бери мугалим болуп жүрөм деп анысындай. Эми айылга дагы ушундай бир таланттуу кишилер керек. Айылдын эл артисти болор, айылдын баягы сүймөнчүлүк, сүйүп уккан, жакшы көргөн агайы, эжекеси болуп калат. Анан эже сиз иштеп атканыңызга да бир топ жыл болуп калыптыр, 10 жыл болуп калды деп атасыз. Анан сизди ушул балдар эле кармап турат болуш керек, Балдар кармайт. Ар бир баланын өзүнүн өзгөчө таланты болот да, ошону издеп, агай айткандай табып, анан ушулар колубузду биринчи кармап, жаңы талпынган баладай эле колубузду эми шилтеп ойноп баштаганда эле бизде ушу балага сүйүү пайда болот дагы, ошолор кармап калат да. Кайрадан дагы ушул чыгарманы үйрөнсө экен, өзүбүзгө окшоп ырдап, колубузга болгон сүйүүсү дагы күчөсө экен деген ойлор келип, кадимкидей үйдөгү балдарыма караганда көбүрөөк ушу мектептеги балдардын эмесин, талантын издеп, ошолорду көбүрөөк ойлонобуз да. Агай, ырдаңыз бир чыгарма. Жаңы оонdoруңуздан барбы же өзүңүз каалаган ырларыңыздан алып барыңыз? Кудайберген Темировдун Кыргыз атам деген ырдын да берейин, Себеби ушу кишилер ошол мына карындашым айтып атпайбы, балдарга кичинесинен таасир берген нерсе бөлөк болот экен. Ошол Кулаш аканын ошол жаш мезгилде ырдап аткандар азыр эле көзүмдө мындай экран болуп турат да. Ошол бизге көп иш жараткан да ошо кишилерчи. Ошонун кишинин ырынан ырдап берейин, Кыргыз атам деген ырына. Кыргыз атам абаң таза тунук була, айынан айын жазга толгон жаз жайы бар.
арчалы жылгаң төрдө бараласам шибер чүбүр жайкалышып түркүн куштар сайран куруп артында ак кар баскан аскан турат чокуңа чыксам колум көккө жетип булуттар самсанашат карма дешип чокуңдун бийигине таң калгансың уларлары эркен оюнуп түркүн куштар сайран куруп уяда бала бүркүт шаң шаң этет кыргыз атам эң биринчи киндигенен чоңойдум бир өзүңдүн демиң менен алыскы сапарларда жүрсөм дагы кара коюн булагыңды кыргыз атам сууларыңды туптулук сууларыңды эңсеп келем кара коюн булагыңды кыргыз атам сууларыңды туптулук сууларыңды эңсеп келем баракелде барбаңыздар сиздерди карап олтуруп мен ошол Кудайберген Темиров, Роспай Абдыкадыров, Токон Эшбаев мынакей сиздер чыгармачылыкка келген жылдар өзүнчө бир башкача жылдар эле да Төрөбөккө анан азыркыны карап салыштырып атаң көрүү дейсиздерби кээде азыр деле жакшы ырчылар оончулар бар бирок көбүн эле мындай мурдагы оондорго деңгээли жетпейт да мисалы үчүн Роспай Абдыкадыровдун чыгарган оондор өзүнчө эле симфония да бул азыр ошонун кээ бир жылдардын эмесине мына биз аккордеон кармап турабыз бирок ошол киши чыгарган чыгармаларды аткарыш өзүнчө кыйын нерсе да кыйын нерсе ал кезде ырды да башкача болчу баягы саанчыларга пакта терген теримчилерге тамеки тизип аткан жерлерге деле барып гастролдоп концерттер коюлчу эл ошол жерге деле толчу айылдык маданият үйлөргө батпай калчу мисалы Роспай Абдыкадыров мисалы Жолдошбек Мамажановдор бир эле афиша жарпаштырып койчу экен ушунчанчы күнү мынчада концерт болот деп бир эле афиша жетчү экен ошол мезгилде жандуу концерттер болгон да фонограмма деген эч болгон эмес ошондуктан баягы эл ушунчалык көп келүүчү баягы айылда жөн эле эки машинаны бириктирип туруп эле сахна кылып ошондо дагы эле көрүшчү эле отургуч жок башка жок таштан отургуч кылып алып ыңгайсыз жерде дагы көрүшкөн да эми азыр айылдык маданият үйлөр баардык иштеген менен баягы фонограмма деген көрүүчүлөрдү качырып берди бул ачыгын айтканда жалеки эл деле түшүнүп калды интернеттен көрөт башкадан көрөт дагы анан анакей атактуу бирөө чыгып калса мисалы үчүн жаңырчылардан ошонун өзүн көргөнү гана келишет да анан ырына анча деле неме маани беришпейт мындай алганда Шарп ага жаңы оондор жазып атасызбы кантип атасыз оондорду жазып атам ооба эми мындай пушелекте жакшы азыр эфирге алып чыккангачы жакшы пушелек анан чыгармачылыкты бул кыйын нерсе да бир алып чыкканда өтө жакшы алып чыгыш керек анан эптеп септеп алып чыксаң болбой калат ошон үчүн өтө жоопкерчилик мамиле кылыш керек да соонун бышырып анан алып чыксаң анан элге жетет да анан чала була кылып эле ырдай берсең дагы болбойт анан чыгармачылык өтө кыйын нерсе биз биринчи ушундай бир ичиңе куш болсо экен деп жакшы оондорду жаратып анан эми ошондой эме кылып калганбыз да мисалы үчүн мен простушение деп коет эле 3 жыл катары менен келгенмин да 3 жыл катары менен өткөн эмесмин анан акырында анан бир чыгарманы ырдап анан ушуну
өткөзсөңөр өткөзөсүңөр, өткөзбөсөңөр эми келбейм дедим. Жюрилергечи. Анан эми өзүм да ишеничтүү элем да, жакшы чыгарма ушул барып өтөт дегендим да. Өткөн 93-жылы 1-жылды алгам ошондо. Сулууга меренби? Жок, башка Дилкумар деген чыгарма эле. Дилкумар деген чыгарма. Муну Таалай Турдубаев ырдап, анан ошол элге таанылып кетти да чыгарманы, Сулууга деген. Дагы бир чыгармам экөөнү ырдап Таалай. Болуп кетти ошолорда. Ошону ырдап берейин, а, Дилкумарда. Чыгармачылык атайын жасаганда болбой калат да. Жүрөк кыйналганда, же болбосо изденгенде, мындай сезимдер бир мындай нерсеге жолукканда анан бул чыгарылат да чыгармача. Азыр эми бир чыгарма жаратайын деп атам. Мына Кыргыздын эң кыйын адамдары бар экен. Мисалы Жусуп Абдрахман жөнүндө мен тарыхын окусам, ушул киши 27 жашында Кыргыз Республикасын башкарган экен да. Анан ачарчылык болуп кетип баратканда ошол борборго даярдалган буудайды бул киши Кыргызстанга элге таратып берет экен, кыйылып кетпесин депчи. Бирок Казакстанда казактар кыйылып кеткен экен ошондо, ошол ачарчылыкта. Анан ошондо муну жогорку Советтер Союзунун башкаруу кеңеси комитети анан муну эл душманы деп туруп анан каматып аттырып берген экен да. Себеби ошондой адамдар болбой атат да азырчы. Ошондой жетекчилер, ошондой бир чыган адамдар Кыргызда чыкпай калды да. Ошол темага байланышкан бир элге бир таасир эте турган бир чыгарма жаратсам деп атам. Кудай кааласа ошону ойлонуп атам, мындай өзүмчө информация топтопчу. Азыр Дилкумарды да берейин анда. Барган сайын үйүндөрү кутат экен. Кокустан тагдыр бир жазып, көңүлгөн ай көңүл жарашып, көктөнгөн жашоо кырында болупмун ай сагаң мен ашык. Сагаң мен ашык, жолуксам жүрөк туйлаган, айта албай бир сөз кыйналам. Жазыгым болсо тартайын, жактырам сени кыйнадан. Seni kıymadan boyuna boyum jaraşır, bir baskım o gelip janaşır, buyurbay kalsağan değil. Buyukkan ay tağdır adaşıp, tağdır adaşıp, tağdır adaşıp. Бар болуңуз. Сиздер да бирден чыгарма аткарасыздар, ырдатайын, Тирек кайсы чыгарманы? Кыздарга ыр чыгарып баягы алып, анан аялым арнабымды чыгардым. Мен алтыным деп жанагы ондорубуздан кийин муну урдайын. 10 жылга кечирээк киришип калдым эми. Жок дегенде аялыма чыгарып калайын деп. Altınımsın, altınımsın, Allah var bir özüme jakkanın çın. Ay aylap orup kalsam kebir gezde,
ayarlap jülüp dayap, ayarlap jülüp dayap, ayarlap jülüp dayap, bakkaның çın. Altınım, altınımsın, altınımsın, ayrım bir ayımlardan aşkanım çın. Altınğa tarazalap tarsa dağı, altından aldağança, altından aldağança, altından aldağança aşarım çın. Altınım, altınımsın, altınımsın, menen baldarıma canarımsın. Ar günü öçpey dayım kuyup turgan, altınım janıp turgan, altınım janıp turgan, altınım janıp turgan çırağımsın. Altınım, altınımsın, altınımsın, ağarıp günde atkan aktağımsın. Tağdırda nike buyurup baş koşuşkan, altınım ömür şerik, altınım ömür şerik, altınım ömür şerik, sen carımsın. Altınım baldarımdın, altınım baldarımdın, altınım baldarımdın, apasısın. Barakalla, şuntip altınımsın dep ırdap kalat ekensizler da. Келиңиз, bir çarmat karаңыз. Мен ошо Кундуз Таштаналиеванын аткарып жүргөн сакта деген Керемет чарма, жапкан тумандан сакта, каргышы тир Курандан сакта. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан сообунан сакта. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Тешикке күлгөн чыртыктан сакта, тентекке тийген мылтыктан сакта. Арманың айтып асманың түшүп, айтырбай келген кырсыктан сактой. Көнөсүз жандын көчүнөн сакта, көрө алмас жандын көзүнөн сакта. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрүдөйүнө бизди өзүңдөн сактой. Жазасыз қалған жаладан сақта, жамгырсыз қалған таладан сақта. Чаңқы бас жалғыз жақынын чоқтоп, жар бойлоп қалған санадан сақтой. Қалыс сөз айтпас шалдардан сақта, қатқырып күлгөн жалғандан сақта. Қарыған кезде қашайтып бір күн қарабай кеткен балдардан сақтой. Сакта, кыргыздын кым батырларын сакта. Кылымдын
жолу кылтылдап турат, кызуулду берсең ыйманын сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Айбеле, бар болуңуз, аман болуңуз. Төрөкө, кандай иш-чараларды өткөрүп атасыздар ноокатта? Маданият бөлүмү башчысы катары. Бизде Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги тарабынан келген тапшырмалардын баардыгын жылдык план негизинде түзүп алып, анан өзүбүз Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынан тарабынан берилген дагы тапшырмаларды биргеликте аткарабыз. Өткөндө быйыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы аябай чоң, ири форматта өткөрүлдү. Мында 30 манасчы, 30 жылдык 30дан кылдык да. 30 манасчы, 30 комузчу, 30 ооз комузчу, 30 ак элече кенелер, 30 аккордеон таткан менен Гүлдө Кыргызстан деген хор менен бүттү. Анан кийин 30 шаар асманга учурулуп, 30 кептер дагы асманга учурулду да. Ушундай чоң форматта өткөн, массовка менен өткөн иш-чара аябай кызык болот экен да. Быйыл ошону практикалап көрдүк. Эми буйрук алды дагы иш-чараларды ошондой кылып өткөрөбүз деген максаттабыз. Бизде ошо министрлик жана Ноокат райондук мамлекеттик администрация жакшы колдоо көрсөтүп берет. Өткөн жылы 243 миң акча бөлүп администрация форма жана аспаптарды алдык. Андан кийин 120 миң акча бөлүп берип, Куурчак театрын жасаттык. Азыркы мезгилде Куурчак театр режиссер келип даярдады. Буйрукса октябрь айынан баштап райондогу мектептерди Куурчак театрын тартуулайбыз балдарга жумокторду. Жакшы. Бир чыгарма ырдаңыздар, ошо менен эфир жыйынтыкты айтканбыз. Кандай кылайлы? Байланды мен Кудаш Темировдун Кудай агабыздын жылкычы кызга деген ырдын айтайын. Керемет чыгарма. Алайда жылкы баккан кыз, алкынган өкүм атчан кыз, күбери кызды көргөнү көңүлдө калдың жап-жалгыз, көңүлдө калдың жап-жалгыз. Өлкөңдү сүйгөн жакшы кыз, өркүндөй берсин антыңыз, жүрөйүм биз да көптүлөй, жүрөгүм болуп кактыңыз, жүрөгүм ай болуп кактыңыз. Ушундай бел антыңыз, жүрөйүм биз да көптүлөй, жүрөгүм ай болуп кактыңыз, жүрөгүм ай болуп кактыңыз. Так.
Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда меймандардын оокат таланттары болду. Мынакей менин жанымда отурган Төрөбек Мамашев агабыз 10-чаткарчу Ноокат райондук маданият бөлүмүнүн башчысы. Ал эми андан кийинки отурган эжекебиз Кадырбердиева Махабат эжекебиз Ноокат районундагы Бекболот Абдрайымов атындагы балдар искусство мектебинин мугалими, андан кийин 10-чаткарчу. Бүгүнкү күндө Ноокат райондук маданият бөлүмүнүн көркөм жетекчиси Шарип Абдуллаев бүгүн бизде мейманда болду. Бар болуңуздар, ноокаттык таланттар. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар, ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү чактырыш көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, баардыгыңыздардын үйүңүздөрдөн тынччылык, аманчылык болсун. Ар дайым жан дүйнөңүздөр муузда деп жашасын. Саламатта болуңуздар.